Супер ТВнын бул жолку каарманы тагдырдын оор сыноолоруна туруштук берип, сынбай, чөкпөй жашап келаткан жаш келин. Дилбархон Нурмухаммед кызы 4 баланын апасы. Ал жолдошу бар болгону менен анын ичкиликке берилип кеткенин айтып, зыяны гана тийип, пайдасы жок дейт. Ушундан улам чиедей балдарды ач калтырбоонун айласында мына минтип базарга чыгып, полиэтилен баштыктарын, таңгактоочу кагаздарды жана желим бөтөлкөлөрдү чогултат. Чогултканын сатып акча кылып, балапандай оозун ачып апалаган балдарына тамак таап келет. Дилбархон ата-энеси жок экенин, аны ала качып үйлөнгөн жолдошу ага запкы көрсөткөнүн, деги эле башына түшкөн тагдырын баяндап берди. Мен өз жалап аттык болгом базар кургондон. Ошол жерде чоңойгонмун. Анан турмушка чыгып, өзгөнгө турмушка чыкканмын. Ошол жакта жашап жүрүп, анан күйөөм менен бул жака келгенбиз. Бир эже телефон номерин берген экен. Ошондон келип анан алып качып кеткен бул. Алып качып анан ошо бир үйгө алып барган, кийин жөнөтүшпөй койгон мени. Анын арасында апам өтүп кетти. Өзүм туккан апам өтүп кетти. Кийин апам өткөндөн кийин туугандарым катышпай койгонмун. Ата тарабыңызчы? Ата тарабым менен катышпайм дагы. Кыздуу маалымда ажырашып кеткен алар. Кичине мындай эң кичүү маалымда ажырашып кетип, анан алар менен катышпайм. Анан ошо туугандарым менен катышпай жүрүп, анан ошол жакта иштеп жүрүп, балдарым төрөлдү. Ал жакта эми кыйынчылык болду. Өзгөндөн болду. Кыйынчылык болуп, бияка келдик, бияка жумушта иштей жүрүп, ошо свалкага чыгып иштеп, ошончо ичкинчиликке берилип кетти. Ошол жакта эми кыйланып, уруш, жанжал болуп жашап жүрдүк. Жашап жүргөндөн кийин бир күнү урушуп кетип, анан уруп койду. Уруп коюуна бу эжем барып алып келди 2 балам менен. Мен эжем алып келип, анан биякта жашап, коробка терип, ошентип, клёнкалар терип, ошентип жашап жүрдүм. Кайын журтуңуз? Алар менен такыр сүйлөшө элекмин. Көргөн жокмун. Жок экен да, эми атасы өтүп кеткен экен, апасы менен атасы. Эжелерим бар дейди, мен көргөн жокмун аларды. Жөн эле үйлөнүп калдыңыздар? Жөн эле нике окту эле. Каарманыбыз ичкиликке берилип кеткен жолдошум күн алыс келип турат. Келгенде балдарды талашып, ал тургай аларды бересеге күрөөгө коюп салган күндөрү болгонун айтты. Ошол жактан көп ичип калып кетет. Жалка жакта. Бул жака келип турабы? Келип бузучу кылып, ошентип эме кылат. Балдарды бер дейт. Уурдап чыгып кеткен маалдар эми болду. Милицияларга берген маалдарым болду. Экөөнү залогко берип койгондо участкөйлөр менен зорго барып алдым. Участкөйлөр чуркап жүрүп алып беришти. Экөөнү 1 ай көргөн жокмун. 20 баягы эмеде кирпич куйган жерибизде 25 000 карыз болуп калып, ошолор алып калган экен буларды. Бербей коюшту да. Анан бул жок болуп кетип 15 күн. Айла жок участкөйлөр менен барып алдым анан балдарды. Жардам кылбайт, ошондой мас келет. Өткөндө бир пайда болду. Ошо 3 күндө, 4 күндө узак, ошо 15 күндө бир ошентип кеп калат да. Мындай мас. Анан бизди уктатпай койгон. Анан секен утатпаган. Этти жеп койсо уктатпай уруп койгон экен. Этти жеп койдуң деп. Ошентип келсе, музычуусу менен келет да. Берген акчаларын 20 сом деле берсе кайра алып алат. Өлө ичип алганда анан кол тийгизбесе, мен азыр кол тийгизбейм да буларга. Азыр мына жерде коркот мына хозяиндарымдан, ошон үчүн. Мен ошо мыналар эмелегиде айтышты. Атам уруп атат, урду деп ошентип айтышкан мага. Мен жогумда урса керек. А мен бар маалымда ура албайт азыр бу жерде. Жаш келин бир күн иштебей койсо оокат өтпөй каларын айтып, улуу баласы менен мына минтип күн сайын ишке чыгат. Өзүм ошо салафан, күнүнө салафан терем, ошо 12де чыгып кетем, салафан терип, ошо күнүмдүк продуктама 200 сомбу, 100 сомбу чыгып турат да. Анан коробка жыйнасам, ошо квартплатама жетсе жетип калат, болбосо кийинкисиде кошуп берем деп, мына эжем кошуп турат. Жетпей калганына. Желим бөтөлкөлөрдө жумуштайсыз? Ооба. Мана ящик ошентке ошолорду.
ошо эркек киши болсо балам сурап чыгат, же болсо өзүм кирип сурайм, өздөрү чакырып беришет. Пакеттерди жөн эле коюп коюшат, анан балама топтоп коюшат. Ошолорду жыйнап келебиз да. Мен ошо 12-де чыгып кетем, ошо 12-ден 2-ге чейин, 2:30-га чейин. Мына эжем кыздары бар, ошолор карап турат. Мына эжем тамак аш берип турат. Ошентип карап турат мен келгиче. Анан келгенден кийин өзүм үйдө болом, кечке үйдө болом да бар. Ошо күндүз 12-3-гэ чейин ошентип иштеп келем. Ошо мына жанымда ошо балам жардам берип жүрөт дайым эле. Базардагыларым таанып калышты буну. 6 жашта азыр. Өзү ошо негизи 7 жашта документи жок болгон үчүн ошон үчүн мектепке бере албадым муну. Азыр документ болбосо албайт экен да, эч жок апасынын паспорту болуш керек экен. Ошого азыр жетишпей ошо документтерим жетише албай атам да азыр. Ошо документ кылышка акча керек болуп атат да азыр ошо. Өзүм паспортум, балдарым метрикалары полный кылышым керек болуп атат. Чоң балам менен мына экөө тең мектепке барат да, жетип калды мындан жаш. Жаштары канча? Бул 2012, бул 2014 төрөлгөн. Азыр 2016 туулган, бул 2017. Ден соолугу кандай балдарыңыз? Ден соолугу азыр ошо бир жумадан бери ооруп атат азыр. Баары тең. Грипп, үй суук азыр. Эми печке орнаттым, турба көмүр алып. Ал эми ал жашаган үйдүн акыбалы болсо бул. Үйдө ашкана же уктоочу бөлмө тургай кире бериши деле жок. Ар тарабынан аркырап шамал кирген тамды жашыны минтип алачыктай кылып жууркан төшөк менен жылуулап алган. Үйдө азыр ошо печкам бар, азыр ысытпай атат ал деле. Азыр анча ысытпай атат. Ошо сосед эжем печка берди эле, эми ошо турба менен эптеп неме кылып атам. Жакпадым алы буну деле. Турба алыш керек. Ошо эмелерим баардыгы көрпө төшөк ошо жетишпейт. Суу киргенден плитти коюп койгонмун, да илип койгонмун. Анан тамакты ошо бир плитам бар, ал деле 4 саатта пиширет тамакты. Ошо телевизор деле эжемки. Ошо балдарга керектүү эмелерди алып келем, ошо күнүмдүк продукталарым, ошо күнүмдүк алып келем да мен. Ошо жетсе жетпесе ошо күнүмдүк эмелерди, же жетпей калса магазинден жаздырып анан эртеси күнү берип коем. Жок дегенде 100 сом ошентип күнүнө. Ашып кетсе 200. Ошентип дагы. Ошо баягы эмеде базарда ошо терсе бул бирде чыгат, бирде чыкпайт. Ошо топтоп койгондор топтоп коет, болбосо бербейт өзүмө керек деп. Ошо 100 сомбу, 200 сомбу иштеп келем. Ошого күрүч, эмелер, сабыз ошондойлорду алам, макарон-сакарондорду алып, күндө жок дегенде бир маал тамак болот да. Болбосо болбой деле калат кээде. Булар конфет жейм дейт, ун жейм дейт, анан аларды алып бере албайм. Анан кийин ошо оюнчактарды мына балама эме саткандар берип турат. Оюнчак саткандар ошо барып тамаша кылып карап калат да. Анан алып бере албайсың дагы. Ошо карап калса анан берет. Же балдардын оюнчактарын берет. Ошо кийим кечесин берет, кийим кечесин берет. Анан өткөндө бир эже буга сапожка алып берди. Эми буга алып берсе буларга жок. Ошентип куртка, сапожка ошолорду алып берет. Азыр мыналарда жок. Ошо носкиси деле азыр бирден эле. Эптеп ошо шымдарын бирден кийгизип атам азыр. Кышта ошо азыр суук үйлөрүм. Үйдө өзү эле көрүп атканыңыз эчтеке деле жок. Ошо плитам деле ысытпай атат. Мына көрпө төшөктөрүм жетишпей. Ошо көрпө төшөктөрүм жетишпей, мына улар немелерди, телевизорлорду деле эжемдики, мына паластарды эми эптеп берип турду. Мунун астына эптеп простыня салып, бир паластын простыня салып азыр отурам азыр. Ошо азыр суук болот да азыр. Каарманыбыз эжем деп атаган адам ал жашап аткан үйдүн ээси.
Ал Дилбархон Нурмухаммед кызын мээримдүү, күйүмдүү эне деп сыпаттады. Дилбархондун кошунасы болом. Булар свалкада жашаганда уруш жанжал болуп, күйөөсү иче берип, уруп неме кыла бергенинен таксиге салып алып келгем. Эми бир комнатаны бошотуп бердим. Ошол жерде 2000 төлөйт, төлөп отурат. Каралашып турабыз. Күйөөсү кез-кезде келип уруш жанжал, күнүгө тополоң, тынчтык жок. Балдары ачкада калат, токто калат, жалаңачта калат, эптеп карашып атабыз да. Ушу кичине бир өз эркиндиги менен жашап, балдарын окутуп, өз деле бир жакшы жерде отуруп, балдарын карап отурса аябай жакшы болот эле да. Мындай коробка терет, баклажка терет, ушу менен күнүгө 100 сом, ашып кетсе 200 сом акча таап келет. Күнүмдүк продукт алып келип, балдарга тамак аш кылып берет да. 20 же 20 жаштан улуу да, өзүнөнчү. Ушу мамилеси да жакшы эмес. Ичип келсе ушундай күнүгө тополоң да. Тынчтык жок. Кошуналарга да тынчтык жок болуп атат. Апа катары Дилбар аябай жакшы балдарды карайт. Өзү ачка калса деле балдарыны ачка калтырбайт да. Карызга болсо деле алып келип тамак ашын кылып берет. Же өтө таба албай калса мага чыгат. Биз жардам беребиз. Кошунада тем более балдар бар. Өздөрү болсо деле бирдеге кылат деп. Балдары бар, балдары ачка калбасын деп каралашып турабыз. Ошо эми айла жок азыр. Ошо иштеп, эптеп ошо тирилик кылайын деп атам азыр ошо балдарым менен. Ошо элден жардам болуп калса деп үмүт кылып отурам азыр. Каарманыбыздын өзүнүн жеке телефону жок болгондуктан көмөк көрсөтөм дегендерге үйдүн ээси Роза Каримбаеванын номерин берүүбүздү өтүндү. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышса болот.